Кандайсыңар достор? 4-5 күндөн бери эле ызычуу болуп аткан TikToktун жабылышы боюнча мен да өз оюмду кыстарып койбосом болбос. Ооба, TikTok бир жагынан балаа болду. Элдин баары эле түз эфирге чыгып алып, кылбаганды кылып, жебегенди жеп, ичпегенди ичип, чечпегенди чечип атышат. Аны көргөн жаштар го мейли ха-ха хихи. Ортомун өзүнчө эле бушайман болуп, ой, муну менин балдарым көрсө эмне болот эле, эмне болот, келечеги кандай болот деп эле өзүнчө эле кыжаалат да. Негизи ушу тыюу салуу менен эч качан маселе чечилген эмес да. Тескерисинче канчалык тыюу салган сайын ошол маселе, ошол жара чоңоюп, шишип отуруп, жарылып, андан да чоң маселе болуп, чечилбес болуп калган маселелер көп да. Тыюу салгандан бул маселе чечилбейт. Андан көрө муну башкача чечиш керек деп ойлойм да. Мисалы, ошол TikTokто отурган көрүүчү, жашы болобу, карысы болобу, кызыктуу нерсени көрөт да, туурабы? Адам деген ушундай да, кызыктуу, мындай өзүнө пайдалуу гана нерсени көрөт да. Бул мээсинде ошондой тигилүү да. Анан сапаттуу, пайдалуу, кызыктуу контент менен анын көңүлүн алсаң, тескерисинче сонун мүмкүнчүлүк болуп атпайбы? Ошол эле Маданият министрлигине айтат элем да. Сиздердин жумуш эмне негизи? Маданиятты өркүндөтүү, аны бекемдөө, мамлекеттик идеологияны бекемдөө, анан силерге тескерисинче ушул сонун мүмкүнчүлүк болуп атат го. Ооба, түшүнүп атам. Бул чечимди кабыл алган кишилер орто муундагы адамдар, аларды деле элестетип атам да, кандай кабыл алган. Бул TikTok, микток деген нерсени жабыш керек экен, бул жиндилердин эмес экен деген мамиле болду да. Эми муундардын ортосунда аң болгон да, бири-бирин эч качан түшүнгөн эмес. Могу канча кылымдан бери муундардын ортосундагы түшүнүк жок да. Ошон үчүн улуу муун муну түшүнбөйт. TikTok эмне экенчи. Бирок мен айтып коеюн. TikTok бул сонун мүмкүнчүлүк. Карагылачы, канчалаган таланттарды алып чыгып атат. Бул Кыргызстанда отуруп алып эле дүйнө жүзүн багынтып аткан балдарды, кыздарды көрүп атасыңар, бирок ошол көзүңөр сокур болуп көргүңөр келбейт да. Жаман эле нерсени көргүңөр келе берет да силерчи. Жаштар үчүн кандай мүмкүнчүлүк болуп атат. Тескерисинче ошону колдоп, жардам берип турсаңар, азыр Кыргызстандын жаратылышы, таланттары ого бетер дүйнө жүзүнө жайылтат эле го. Карагылачы, башка мамлекеттер эмне кылып атат? Ар бири өзүн гана ойлоп, өзүнүн мамлекетин дүйнө жүзүнө таанытканга болгон күчүн салып атат. А силер биякта ошол мүмкүнчүлүктү тескерисинче кесип атасыңар да. Билтейге мүмкүнчүлүктү каякта бир 5-6 жинди үчүн жабам деп отурасыңар. Бул эмне деген чечим вообще? Ойлонбойсуңарбы кичине? Бир эле тараптуу ойлоно бербей кичине ар жак бер жак ракурстан карап көргүлө да, пайдасы бар, зыяны бар. Пайдасы көбүрөөк болот атпайбы кичине? Ай, күйгүзөсүңөр да күйгүзөсүңөр. Давайте, ким чечим кабыл алса, жакшылап карап көргүлө. Мо TikTokко действительно кирип көргүлөчү, мында ичинде эмне бар экенин, кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин карап көрбөйсүңөрбү? Жөн эле отуруп алып эле чече бербей. Баарын жап кылам да, бүт баарын жаба бергиле, жаап, журканга чүнкөн үңкүргө кирип кеткиле анда вообще эле. Капкараңгы болуп эле, тетип илгерки таш доорундай болуп жашай берели анда. Бир отту күйгүзүп алып, тезек жагып ортого. Жок, бизге жаңы нерсенин кереги жок. Жаштарыбыз бузулат деп отура берели анда. Үңкүргө киргизмей болдуңарбы? Тескерисинче ачылбайсыңарбы дүйнөгө? Жинди келтиресиңер да. Башка айтчу сөз жок билин.